الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Бүткүл аламдардын Роббиси, бүткүл аламдардын падышасы Аллах субханала таалама чексиз мактоолор, пайгамбары, пайгамбарлардын мөрү, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга, анын үй бүлөсүнө Аллах тааламдын салават саламдары болсун. Бир туугандар, сиз менен биз кече жаннат, бейиш жөнүндө сөз кылганбыз. Жана бейиштин сыпаты жөнүндө. Бүгүн иншаллах ошол бейиш ээлери, бейишке кирүүчү адамдардын сыпаты жөнүндө сөз кылабыз. Караңыз, бир туугандар, кече бейиштин сыпатын өттүк. Бул бейиш акыйкатта мусулман адам жарышып амал кыла турган орун. Сиз менен биз бүгүнкү күндө бул дүйнөнүн артынан түшүп, бул дүйнөгө каттуу баш оту менен кирип жарышып жүргөндөй, бейиш андан дагы сонун, андан дагы улук болгон жер болгондуктан сиз менен биз бул нерсеге сүйүп, жарышып, бири-бирибиз менен мусабака кылып, атаңдашып, амал кылып, ушул бейишке кирүүгө аракет кылыбыз керек. Аллах субханала таалам Куранда бир канча жерде бейиш ээлери жөнүндө баяндаган, жана бейиш ээлеринин сыпаттары жөнүндө баяндаган. Келиңиздер ошол аяттардын кээ бирлерине токтолобуз. Allah subhanahu wa ta'ala وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Takvalуу адамдарга даярдалган, жери асман менен жердей болгон бейишке жана Роббиңиздерден болгон кечиримге шашылыңыздар дейт. Жери, бейиштин жери асман менен жердей болгон жерге Аллах субханаху ва таалам эмне дейт? Шашылыңыздар ошол нерсеге дейт. Алладина юнфиқуна фиссарраи, ал ошол бейишке кирген адамдардын сыпатын Аллах таалам баяндап, алладина юнфиқуна фиссарраи вад-дарраи вал-казимина ал-гайда вал-афина анин-нас валлаху юхиббул мухсинин. Алар кененчиликте дагы, кыйынчылыкта дагы садака кылышат, жана ачууларын жута билишет, жана адамдарды кечирет. Аллах таалам жакшылык кылуучуларды жакшы көрөт. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, эгерде алар күнөө иш кыла турган болсо, же болбосо өздөрүнүн нафсына зулумдук кыла турган болсо, فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ, күнөөлөрүнө истигфар айтышат дейт. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, күнөөлөрдү Аллахтан бөлөк дагы ким кечирет? وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, алар ошол күнөөлөрүндө катып туруп албайт, балким эмне күнөөлөрүнө тауба кылат дейт. وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Аллах субханаху ва таалам ушул аятта бир канча бейиш ээлеринин сыпатын белгилеп өттү. Эң биринчи сыпат, бейиш ээлеринин эң биринчи сыпаты нафака кылат. Кыйынчылыкта дагы, барчылыкта дагы, жана жокчулукта дагы нафака кылат. Жокчулукта, барчылыкта нафака кылуу бул эң чоң Аллах таалам жакшы көргөн сыпаттардан. Көпчүлүгүбүз барчылыкта нафака, садака кыла алабыз бир туугандар, бирок жокчулукта кылыш кыйыныраак. Ал эми бейиш ээлеринин сыпаты, алар жокчулукта дагы садака кылышты билишет бир туугандар. Көрдүңүздөрбү? Аллах субханаху ва таалам ошол момун мусулмандын, жаннатка кирген момун мусулмандын эң биринчи сыпатыны алар эмне деди? Барчылыкта дагы, жокчулукта дагы садака кылышат деди. Экинчи сыпаты ал-казимина ал-гайд, ачууларын жута билет. Ачууга алдырбайт эч качан. Ачуусу келсе, ошол замат ачуусу кете турган себептердин бардыгын аткарат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачуун келсе, олтурганда дагы ачуун келбесе, ачуун кетпесе, анда жаткын, ушуга окшогон себептерди айткан. Ошол момун мусулман адам, бейишке кирген адам ушул сыпаттарды аткарат. Эч качан ачууга алдырбайт. Ачууга алдырып, ачуунун үстүндө өкүм чыгарбайт, ачуунун үстүндө чечим чыгарбайт. Бардык нерсе эмне? Ошол ачуунун үстүндө болбойт. Тактап айтканда, ал момун мусулман, бейишке кирген момун мусулман ачуусуну жута билет. Бир туугандар, чоң билеги күчтүү адам баатыр эмес, чыныгы баатыр өзүнүн ачуусуну жута билген. Ошол чыныгы баатыр болуп эсептелет. Андан кийинки сыпат, Аллах субханаху ва таалам ал-афина анин-нас деди.
Adamdарды keçire bilet. Adamdарды keçire bilet. Kimdi keçiret? Keçirgen adamды keçirbeyt. Balkim keçirbegen ошол адамга зулум кылган адамды keçiret дейт. Караңыз, бул өтө чоң сыпат бир тугандар. Шундай чоң сыпат, адам баласы бирөө зулум кыла турган болсо же жамандык кыла турган болсо, ошол адамдан өч алууну каалайт. Бирок момун мусулман адам ошол өч алуу деген жүрөгүндөгү сезимди чыгарып салып, анын ордуну эмне менен? Кечирим менен толуктайт. Кечирип коет ошол адамды. Аллах үчүн кечирип коет. Билет ал адам Аллах Тааламдын алдында кечиримдин соогу канчалык улук экендигин. Ошол себептен ачуусуна да калдырбайт, жана бирөө ага зулумдук кылса, ошол адамды кечире билет. Андан кийинки сыпат: алладина иза фаалу фахишатан ау заламу анфусахум. Эгерде алар бир күнөө бузукулук иш кылса, же болбосо өзүнүн нафсына зулумдук кыла турган болсо, Аллах Тааламды ошол замат эскерет, жана күнөөлөрүнө истигфар айтат дейт. Караңыз, кандай сонун сыпат. Бир тугандар, пендебиз. Пенде болгондон кийин сөзсүз кемчилик кетиребиз. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бардык пенде кемчилик кетирүүчү. Ошол кемчилик кетирүүчүлөрдүн эң жакшысы көп тауба кылуучулар деди. Пенде болуп кемчилик кетиргенден кийин, күнөө кылгандан кийин, же бир бузукулук ишин кылып кое турган болсо, ошол замат эмне? Аллах Тааламды эскерип, күнөөсүнө истигфар айтат. Бузукулук деген эмне? Бузукулук деген Аллах Таалам тыйган иштердин бардыгы бузукулук болуп эсептелет. Зына болобу, риба болобу, сүткорлук, же болбосо адам өлтүрүүбү, ушуга окшогон нерселердин бардыгы бузукулук деп айтылат. Ал эми өзүнүн нафсына зулумдук кылуу деген, өзүнүн нафсына зулумдук кылуу, күнөө кылуу деген. Кандай күнөө болбосун, ошол күнөө кылгандан кийин заматта Аллах Тааламды эскерип, күнөөсүнө истигфар айтат. Мына ошол чыныгы бейишке кирген момун мусулмандын сыпаты болуп эсептелет. Андан кийин Аллах субханаху ва таала: "Ва май яғфиру зунуба иллаллах", Аллахтан бөлөк күнөөнү дагы ким кечирет? Акыйкат, Аллах Тааламдан бөлөк сиз менен биз кылган күнөөлөрдү ким кечирет, бир тугандар? Эң акыркы сыпат Аллах субханаху ва таала: "Ва лам юсирру ала ма фалу ва хум я'ламун". Алар ошол күнөөсүндө бекем катып туруп албайт дейт. Ал дегени күнөөсүнө ошол замат жууй турган амалдар менен толуктайт. Bir күнөө кылып койсо, бир кемчилик кетире турган болсо, заматта ошол күнөөдөн сурулуп чыгат дагы жакшылык амал менен толуктайт. Караңыз бир тугандар. Ал дегени күнөөдө батып, ошол күнөөнүн баткагына чүңкүп кирип кетпейт деген. Күнөө кылары менен ошол күнөө Аллах Тааламдын алдында чоң жазага татыктуу экенин билген соң, заматта ошол күнөөдөн сурулуп чыгат. Анан артынан эмне кылат? Ошол күнөөгө кайтпайм деп өзүнө чечкиндүүлүк кабыл алып, ошол күнөөгө кайтпайт. Таубанын шарты бир тугандар. Тауба биз билебиз 3 шарт менен кабыл болот. Күнөөдөн сурулуп чыгуу керек. Жана өкүнүш керек ошол кылган күнөөсү үчүн. Андан кийин эч качан кайтпоо керек. Ушул шарт менен Аллах субханаху ва таала бардык күнөөлөрдү кечирет. Караңыз, мына бейишке кирген момун адамдын сыпаты ушундай. Күнөө кылса, ал күнөөдө уландысы менен кылбайт. Күнөө кылдыбы, заматта Аллах Таалама кайтууну билет. Аллах субханаху ва таала ушул аятта бир тугандар бейишке кирген адамдын 6 сыпатын белгилеп өттү. Аллах субханаху ва тааламдан көп сурайлы ушул бейишке кирген элдин сыпатына, бейишке кирген адамдардын сыпаты менен сыпаттандыргын деп. Башка бир аятта Аллах субханаху ва таала Муъминун сүрөсүнүн 1-аятынан баштап 11-аятына чейин бейишке кирген дагы бейишке кирген момун мусулмандардын сыпатыны башка ушул аятта дагы баяндайт. Караңыздар. Кот афлахал муъминун, момундар, иман келтиргендер, чыныгы Аллах Тааламдын алдында момун болгон адамдар ийгиликке жетти. Ийгиликке жетти деген бейишке кирди, түбөлүктүү бактылуулукка жетти. Алар кандай сыпатка ээлик кылат? Алар алладинахум фи солатихим хошиун. Алар намаздарында хушу менен намаз окушат. Хушу азыр ар бирине токтолобуз иншалла. Валладинахум анил лагви му'ридун. Алар бекер сөздөн баш тартышат. Валладинахум лиззакати фаилун. Алар зекеттерин беришет. Валладинахум ли фуружихим хафизун илля ала азважихим ау ма малакат айманухум фа иннахум гайру малумин. Алар өздөрүнүн фарштарыны аялдарынан жана кол астында ээлик кылган күндөрүнөн башка эч жака жумшабайт. Арам иш кылбайт, зына иш кылбайт. Мына ошолор жемеленбейт дейт Аллах субханаху ва таала. Фаман ибтага вара азалика фа улайка хумул адун. Кимде ким ушул аялдарынан жана
күң қолының астындағы күңдөрдөн башка аялдар менен жакындык кыла турган болсо, булар Аллах Таалам койгон чектен ашыптыр дейт. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ алар аманатка жана уадасына бекем турушат. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ алар намаздарына бекем болушат. أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ мына ошолор мурас алат. Кайсыл нерсени? الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Фирдаусту мурастайт ошолор. Фирдаусул ала бейиштин эң чоккусуна, бейиштин эң сонун жерине мурас калышат. Ушул сыпатка ээ болгондор. Келиңиздер ушул сыпаттын ар бирине кыскача токтолобуз. Эң биринчи сыпат. Кайсыл сыпат? Аллах субханаху ва таала "Код афлахал муъминун" иман келтиргендер деди. Аллахка, акыретке, периштелерине, китептерине, пайгамбарларына, акыретке жана тагдырга иман келтиргендер. Ушул имандын шарттарын орундаткан адамдар чыныгы ийгиликке жетти. Алар кандай сыпатка ээ болот? Алардын эң биринчи сыпаты намаздарда хушо абалында турат. Аллах Тааламдан коркуп намаздарында денеси менен тик тургандай жүрөгү дагы Аллах Тааламдан коркуп турат бир тугандар. Хушо бул шариятыбыз кызыктырган амал. Бир тугандар түнкү намаз сабактарыбызда дагы айтып өтөбүз хушо жөнүндө. Хушо бул эң сонун амалдардын бирөөсү болуп эсептелет. Бейишке кирген адамдын сыпаты намаздарын хушо абалына өткөзөт. Эптеп-септеп окуп койбойт эмес, хушо менен окуйт. Аллах Тааламды көрүп турганда ибадат кылат. Эгер Аллах Таалам көрүп турганда ибадат кыла болсо, Аллах Таалам көрүп турат деп ибадат кылышат. Экинчи сыпат: аллазина хум фи салатихим хашиун. Алар намаздарына бекем турат. Бул экинчиси, үчүнчүсү аллазина хум анил лагви му'ридун. Алар бекер сөздөн, бекер кыймылдардан баш тартат. Бир тугандар, бекер сөз деген эмне? Бекер сөз деген сиздин бул дүйнөңүзгө жана акыретиңизге пайда алып келбеген сөздөр. Сиз менен биздин жашообузду карай турган болсок, жашообуздун көпчүлүк бөлүгү ушул бекер сөздөр толтурган. Насаллаху ал-афа вал афия. Бир тугандар, көпчүлүгүбүздүн жашообузду ушул бекер сөз толтурат. Караңыз, көчөдө олтурган адамдар эмнени сүйлөшөт? Шарият илимини сүйлөшөт дейсизби? Жок, албетте. Көчөдө олтурган жаштар жада калса эң ачынарлуусу мечитке келип алып бекер сөз сүйлөп, ушундай сонун улук күндөрү бир тугандар, ушундай сонун кымбат убакыттарды бекер сөз менен өткөзгөн адамдар дагы жок эмес. Мейли, бекер сөз сүйлөп эле өзүнө гана зыян алып келсе жакшыраак болот эле. Өзү гана эмес, өзгөлөргө дагы зыян берип жатканын өзү байкабайт. Бир тугандар, ибадат кылуу үчүн келдиңизби мечитке? Же сүйлөш үчүн келдиңерби? Ибадат кылуу үчүн келсеңиздер, эмне үчүн могул жерде ойноп же болбосо ибадат кылгандарга тоскоолдук жаратып атасыздар? Мына момун, бейишке кирген адамдардын сыпаты бир тугандар бекер сөздөн, бул дүйнө жана акыретке пайда алып келген сөздөрдөн толугу менен баш тартат дейт. Эми элестетиңиз, бул дүйнө жана акыретке пайда алып келбеген сөздөн баш тарткан адам зыян, момун мусулманга зыян алып келген сөздөн сөзсүз толугу менен баш тартыш керек. Андан кийинки сыпат Аллах субханаху ва таала аллазина хум лиззакати фаилун, алар зекеттерин беришет дейт. Орузо питирлерин дагы беришет. Өз убагында жана татыктуу адамдарга беришет. Ошондой эле зекеттерин дагы берет. Аллах Таалам парз кылган милдеттерин аткарышат дейт. Андан кийинки сыпат аллазина хум ли фуружихим хафизун, алар өздөрүнүн жыныстык мүчөлөрүн сактай билишет. Бир гана аялдарына жана өзүнүн кол астындаээлик кылган күндөрүнө гана иштетет, андан башкасына иштетпейт дейт. Ал дегени зына кылбайт. Жат аялга барбайт, никесиде жок болгон аялда жакындык кылбайт деген. Бул амал Аллах Тааламдын алдында эң чоң күнөө амал болуп эсептелет. Момун мусулман адам өзүнүн жыныстык мүчөсүнү сактай билүү керек. Бейишке кирген адамдын сыпаты ушул бир тугандар. Өзүнүн жыныстык мүчөсүнү адал болгон аялга гана иштетет. Караңыз бир тугандар, адал болгон аялга иштетүү сооптуу амал болгон сыяктуу, эми ошол мүчөңүздү арам болгон аялга иштетсеңиз, сиз күнөөкөр болосуз. Сиз бир тугандар, эгерде ушул жогоруда айтылган аялдарыңыздардан жана кол астыңыздардыээлик кылган күңүңүздөрдөн башка иштете турган болсоңуздар, Аллах Таалам койгон чектен ашкан болуп эсептелесиздер. Алдан кийинки 6-сыпат аллазина хум ли
ли аманатихим ва ахдихим раун. Алар аманаттарына жана уадаларына бек болот. Аткарышат. Аманат берилдиби? Мону сактап бергин деп. Же болбосо аманат сөз айтылдыбы? Мен сага ушуну сөздү аманат кылып атам, башка бирөөгө жеткизбегин дедиби? Ошол нерсени так аткарат. Аманат кылган нерсени кыянат кылбайт бир туугандар. Ошондой эле бирөөгө уада берсе, же болбосо бирөө менен шартташа турган болсо, шарттарына бекем турат. Ал-муслимуна аля шурутихим. Мусулмандар шарттарына бекем турат. Бир туугандар, мусулмандар шарттарын бузбайт. Ортодо кыстырып бир сөз айтып кетебиз бир туугандар. Этикафка киргениңиздерде сабак, биринчи сабак этикафтын тартиби, этикафтын адептери жөнүндө сөз кылганбыз. Ошол жерде бардыгыңыздардан сөз алганбыз. Этикафта коюлган тартиптерге баш ийесиздерби деп бардыгыңыздар ооба дедиңиздер эле. Кээ бирлериңиздер ошол шарттарды бузуп атасыздар. Айрыкча кичинекей жаш балдар. Бир туугандар, момун мусулман адам шарттарына турат. Сабак болгондо сабакта олтурабыз деп могул жерде шартташканбыз. Бирок тилекке каршы сабак болгон учурда сыртта олтуруп, убактысын сыртта бекер сөз менен өткүзүп аткан адамдар дагы жок эмес. Бир туугандар, ушул нерседен алыс болойлу. Андан кийин Аллах субханаху ва таала ошол бейиш ээлеринин сыпатыны белгилеп, 7-чи сыпаты алладина хум ала салатихим юхафизун, намаздарына бекем болот. Кечиктирбейт намазын, өз убактарын аткарат дейт. Демек ушул адамдар эмнеге кандай сыйлыкка жетишет? Аллах субханаху ва таала ушул адамдарды бейиштин төрү болгон Фирдаусул Алага кирет деди. Фирдаусул Аланы мурас кылып алат деди. Бир туугандар, Фирдаусул Ала бейиштин эң ортосу жана эң чокусу. Бул жер эң улук Аллах Тааламдын эң сүйкүмдүү кулдарына гана насип кылат. Эгерде сиз менен биз ушул бейиштин Фирдаусуна кирүүнү каласак, жогоруда айтылган сыпатка ийгилик кылайлы. Ошого аракет кылайлы. Аллах Тааламдан сурайлы жана ошол сыпаттарга жетишүүгө колубуздан келишинче эмне аракет кылайлы. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кээ бир хадистерине токтолобуз. Бейиш ээлеринин сыпаттары кандай болот? Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман салака тарикан ялтамису фиhi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal janna." Ким Аллах Тааламдын илимини үйрөнүү үчүн жолго чыга турган болсо, Аллах Таалам анын бейишке болгон жолуну жеңилдетип коет дейт. Шариат илими, бир туугандар, шариат илиминин фазилети ушундай. Улук сиз үйдөн ошол шариат илимини талап кылуу үчүн чыкканыңызда периштелер сиздин астыңызга канатын жайышат. Субханаллах, кандай амал. Бир туугандар, намаз ушунчалык чоң ибадат, бирок намазга чыкканда периштелер антип канатын жайбайт. Ушундай ибадат, бирок ошого карабастан могул эмне илим алгандай кылып урматтап сыйлабайт периштелер. Эми караңыздар, ким ошол илим алуу үчүн сапарга чыккан болсо, Аллах Таалам анын бейишке болгон жолун жеңилдетип коет. Илим алайлы бир туугандар. Шариат илимин алайлы. Бул дүйнөнүн илими сиз менен бизге бул дүйнөдө керек боло турган болсо, шариат илими бул дүйнө жана акыретте керек. Шариат илими сиз менен бизди сактайт бир туугандар. Бул дүйнөнүн илими сиз аны сактасаңыз, шариат илими сизди, бизди бул дүйнө жана акырет бактылуу кылат. Андан кийинки пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисине дагы токтолобуз. Аннан наби саллаллаху алейхи вассалам кала: "Ма минкум мин ахадин ятавадда فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء." Kimde kim daratты соннун кылып алып туруп, эптеп септеп эмес, соннун авалда дарат алып туруп, андан кийин ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулуху деп айта турган болсо, бейиштин 8 эшиги ачылып, каалаганынан кир деп айтылат дейт. Даратты кунт коюп алган адамдын сыйлыгы бир туугандар, бейиштин 8 эшиги ачылып, каалаганынан кир. Эй паланчы, каалаганынан кир деп айтылат дейт. Бейиш ээсинин сыпаттары бир туугандар. Даратты эң сонун авалда алышат бул дүйнөдө. Андан кийинки пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дагы хадисине токтолобуз. Усман ибн Аффан радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен бана масжидан ябтаги бихи вачхаллахи баналлаху лаху байтан фил джаннати." Ким Аллах Тааламдын жүзүн каалап мечит сала турган болсо, Аллах Таалам ал адамга жаннатта үй салат дейт. Субханаллах. Караңыз бир туугандар, кандай сонун амал. Мечит
Тура кейбирлерибиздин кудуретибиз жетпеши мүмкүн мечитке. Бирок ал нерсе сиз менен бизди мечитке кызмат кылууга, мечитке колубуздан келишинче салымыбызды кошууга тоскоолдук жаратпаш керек. Аллах субхана ва таала ар бир адамдын жүрөгүндөгү кечип жаткан ниетини билип туруучу. Сиз ниет кылып болгондо салат элем деп, бирок ушул бар 10 сомуңузду мечитке салымыңызды кошсоңуз, балким мечит кургандай сооп алаттырсыз. Ошондуктан бир туугандар, мечит куруу бул ахлул жанна, бейиш элеринин сыпаты болуп эсептелет. Андан кийин Саубан радhiyallahu анху риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сурады. Кайсыл амал бейишке киргизет деди. Аннаху саала набий саллаллаху алейхи вассалам ан амалин юдхилуху Аллаху бихил жанна. Кайсыл амал Аллах таалам ошол амал себептүү бейишке киргизет деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алейка бикасратис суджуд, көп сажда кылгын деди. Алейка бикасратис суджуд, бир туугандар, бул жерде парз намаздары максат кылынган жок. Себеби парз намаздардын саждасы чектелүү гана. Парз намаздарынын саждасы чектелүү гана. 17 рекет парз намаз болсо бир күн жана бир түндө 34 эле сажда бар. Бул жерде максат кылынган нафил ибадат. Нафил намаздарын көп оку деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бейишке киргин келеби? Уктабай көбүрөөк намаз окугун деди. Сажда кылгын. Адамдар ибадат кылып турган учурда, айрыкча Рамадандын 10 күндүгүндө көбүрөөк сажда кылып алайлы бир туугандар. Көбүрөөк ибадат кылып алайлы. Бул күн бүгүн бар, эртең жок болуп калышы мүмкүн. Бейишке киргиңиз келеби? Бейиштин рахаттуу жерлеринен рахат алгыңыз келеби? Бейиште пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен кошуну болуп жашагыңыз келеби? Бейиште эң сонун рахат болгон Аллах тааламдын жамалын көргүңүз келеби? Анда жогорудагы айтылган амалдарды аткарыңыз бир туугандар. Аткарайлы бир туугандар. Сажда кылайлы көп-көп. Бир туугандар, Рамадан айы шайтан зынжырланган ай. Рамадан айында сиз менен биз нафил намазыны көп окуй албасак, башка убакта нафилден үмүтүбүздү үзүп койсок болот. Себеби ушундай сонун мүмкүнчүлүк убакта, айрыкча этикафка чыккан учурда сиз менен биз көп сажда кыла албай турган болсок, башка убакта кантип кылабыз? Зынжырдан бошолгондо шайтандар, азгырык менен толтурган учурда кантип кылабыз? Ошондуктан сажданы көбөйтөлү бир туугандар. Караңыздар, эмне дейт Саубан? Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кайсыл амал мени жаннатка киргизет дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көп сажда кылгын деди. Көп сажда кылуу сени жаннатка киргизет деди. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha daraja. Кандай Аллах тааламдын ыраазычылыгы үчүн кандай сажда кылбаган, ошол себептүү Аллах таалам сенин даражаңды көтөрөт. Wa hatta anka biha khati'atan, жана ошол себептүү сенин да эмне күнөөлөрүн кечирет деди. Умму Хабиба радhiyallahu анха айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ма мин абдин муслимин юсалли лиллахи таала фи кулли yawmin 12 rak'atan tatawwan ghayra faridatin illa bana Allahu lahu baytan fil jannati." Аллах таалам парз кылгандан башка 12 рекет кимде-ким күндө окуп жүрө турган болсо, ал адамга сөзсүз түрдө бейиштен бир үй курулат деди. 12 рекет кимиз окуп жүрөбүз? 12 рекет кимде-ким окуган болсо, ал адамга ушул сүйүнчүкка бар бар. Ал сүйүнчүкка бар, бейиштен үй курулду сизге, иншаллах. Ал кайсыл? Багымдаттын 2 рекет сүннөтү, пешиндин 6 рекет сүннөтү, Шамдын 2 рекет сүннөтү, жана куфтандын 2 рекет сүннөтү. Ушул бардыгы биригип 12 рекет болуп эсептелет. 12 рекетте сизге бейиштен үй курулат. Эми элестетиңиз, сиз бир күндө 12 рекет окусаңыз, бейиштен бир үй курулса, канча жылдан бери окуп жүрөсүз? Кандай сонун хадис. Муаз ибн Жабал радhiyallahu анху риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кала ли расулиллах саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга айтты: "Ахбирни би амалин юдхилнил джанната ва юбаидни анин нар." Мага ушундай амал жөнүндө кабар берчи, о Аллахтын элчиси. Ошол амал мени жаннатка жакындатып, жаннатка киргизип, тозоктон мени алыстаттырсын деди. Бул суроо бардыгыбызды бардыгыбыздын жүрөгүбүздө бар болсо керек. Кайсыл амал сиз менен бизди бейишке киргизип, сиз менен бизди тозоктон алыстатат? Угуңуздар анда. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Лaqad sa'alta an 'azimin." Сен ушундай улук нерседен сурадың дейт. Акыйкатта улук нерсе бир туугандар. Ушундай улук нерседен сурадың. Wa innahu la yasirun ala man yasrahu Allahu alayhi.
Бирок Аллах Таалам кимге жеңил кылып койгон болсо, бул жеңил болот деди. Ушул амал Аллах Таалам кимге жеңилдикти тауфик берип койгон болсо, жеңилдикти жазып койгон болсо, ошол адам ушул амалды кылууда эч кандай кыйынчылык сезбейт. Ал кайсы амал деп ойлойсуз? Анда тыңшап туруңуздар жакшылап. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзүн улантып, "Ta'budullah wa la tushriku bihi shay'a." Аллахка гана сыйынгын, Аллахтан бөлөк нерсеге сыйынбагын, Аллахка шерик кошпогун деди. Аллахка гана сыйынуу жана Аллах Тааламдан бөлөк нерсеге шерик кошпослук бул бейишке киргизип пендени тозоктон алыстатууга себеп болот. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ва туқимус салат ва туъти закат ва тасуму рамадан ва тахуджул байт." Намаз окуйсуз, зекет бересиз, орозо кармайсыз, ажыл кыласыз. Исламдын 5 түркүгүн эскерип өттү. Исламдын 5 түркүгүнү аткарып жүрүү бир туугандар бейишке кирүүгө жана тозоктон алыстоого себеп болот. Аллах субханаху ва таала бардыгыбызды бейишке кирип, тозоктон алыс болгон момундардан кылсын. Сахл ибн Саад радиаллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam айтты: "Инна фил джаннати бабан юқалу лаху ар-райян." Бейиште бир эшик бар, аты Райян деп айтылат. Райян деп, бейиштин 8 эшиги бар. Ошол эшиктин бирөөсү Райян деп айтылат. Ал кимдер үчүн? Орозо кармагандар үчүн. Сүйүнчүлөрүңүз бир туугандар, сиздерге сүйүнчү кабар, орозо кармадыңызбы? Иншаллах сиздер үчүн Райян эшиги даярдалды. Райян деген эшиктен орозо кармагандар гана кирет, андан башкалары кирбейт бир туугандар. Башка бир хадисте Абу Хурайра радиаллаху анху айтат: "Анна набий саллаллаху алейхи ва салlam qala: "Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima baynahuma." Умра менен умра экөөнүн ортосундагы күнөөнүн кечирилишине себеп болот. "Al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna." Мабрур болгон ажылык кылган адамдын жазасы, сыйлыгы жаннат болот деди. Аллах Таалам бардыгыбызды ушул мабрур болгон ажылыкты аткарууга тауфик берсин. Абу Хурайра эң акыркы хадис, ушун менен жыйынтыктайбыз бир туугандар. Абу Хурайра радиаллаху анху айтат: "Анна набий саллаллаху алейхи ва салlam суила ан актари ма юдхилу ан-нас ал-жанна." Адамдарды эң көп бейишке киргизген сыпат кайсыл деп суралды пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam. Кайсыл сыпат деп ойлойсуз? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam адамдарды эң көп бейишке алып кирген сыпат кайсыл деп суралды? Кайсыл деп ойлойсуз? Угуп туруңуз, жакшылап угуп туруңуз. Тaqvallah. Эки сыпатты айтты. Ушул сыпатка аракет кылайлы бир туугандар. Ушул сыпатты Аллах Тааламдан көп сурайлы. Аллах Таалама таквалык кылуу, экинчиси жакшы кулк мүнөз. Ушул эки сыпат момун мусулманды эң көп жаннатка алып кире турган ушул эки сыпат болот. Таквалык жана кооз кулк мүнөз. Аллах субханаху ва таалам баарыбызды ушул эки сыпат менен сыпаттала турган момундардан кылсын. Аллах субханаху ва таалам ушул айтылган жогорудагы хадистерге амал кылган момундардан кылсын. Баарыбызды бейиштин эң чокусу төрү болгон Фирдаусул Алада пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam менен, сахабалар менен, табиин, табииндер менен бирге болушуга тауфик берсин. Аллах субханаху ва тааламдан тозоктон жана тозоктун ахли болуп калуудан коргонуу сурайбыз бир туугандар. Аллах Таалам алган илимибизди пайдалуу илим кылсын. Жана ушул алган илимибизге амал кыла турган момундардан кылсын. Аллах субханаху ва таалам Рамадан айынын калган күндөрү көп солих амалдарды аткарууга тауфик берсин. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.